Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сатыла турган койлор, козулуу койлор, кочкор бар. Бүгүн биз сиздерге көрсөтө турган 2 козулуу кой, 1 кочкор бар. Жакшылап назар салыңыздар. Могу чоң кочкор Ваваныштын түздөн түз баласы. Ана муногу 2 кичинекей козу туугандар, дагы удар бар го, Кәрим ажы сатты го Өзбекстанга. Ошо кочкордун балдары экен. Мына эркек баласы 3 айлык. Могу 3 айлык болуп калайын деген. 2 айдан өткөн, тагыраак айтканда 3 айга жакындап калган ургачы козу. Мындайча айтканда экөө тең марттыкы да. Бул козу бирок кийинирээк туулган, марттын аягында. Муногу эркек козу өтө весовой козу экен. Туулганда 9 килограмм, 700 грамм туулган, Мына эркек козу. Энелери болсо эркектики бул, ургачыныкы мынау. Азыр бирден тутуп көрсөтөбүз. Муногу удардын кызы болуп калат, бурчта турган. Мына. Көрдүңүздөрбү? Удардын кызы. Мына ушулар сатылат. Кызыктуу нерселер, чынын айтканда. Удардын кызы да өтө сонун козу экен, Байкасаңыздар, чынын айтканда өтө кызыктуу козу экен. Болду, көп кыймылдатпаңыздар. Мына. Удардын козусу, удардын ургачы козусу. Көрдүңүздөрбү? Экстергер, кулак, баш, жүнү, куйруктары бир көрүп коюңуздар. Эгер удардын кызы кызыктуу болсо, мына көрүңүздөр. Ушулардын баарын сатмакчы. Азыр биз бирден тутуп көрсөтөбүз. Могу Ваваныштын баласы 2 жаштык кочкор. Атактуу Ваванышты билесиздер, Удардын козусуну көрдүңүздөр, Азыр эркек баласы да өтө мыкты экен. Биз көрсөтүп атабыз, мына жер бир аз тартыш, тыгын. Энелери менен сатылат, кочкор өзүнчө сатылат. Кыскасы, мына ушулар сатылат. Булар Бишкек шаарынын өйдө тарабында туугандар. Мынагу магистраль келип бүткөндө Кургой бар, ошо Кургойго жакынкы бир короодо эсине чалып так дарегин сурап келип көрсөңүздөр болот. Азыр бирден тартып көрсөтөбүз. Мына удардын эркек козусу өтө весовой, 9 килограмм 700 грамм туулган экен. Мартта туулган, Марттын 10-дорунда туулган экен. Тетиги болсо марттын аягында туулган экен ургачы козу. Мынагы удардын эркек козусу. Марттын 10-дорунда туулган примерно. 9 килограмм 700 грамм туулган козу. Өтө белдери түз, түздүгүн көрдүңүздөр, белинин түздүгү. Туловища, буттарын, жоондуктары, костяктар. Башы, мойну, уши расположения дегендей. Ушактар мына куйругун көрсөтүп коюңар, куйругун. Куйруктун формасы туугандар, көрдүңүздөрбү? Ударович. Өтө весовой козу. Таразы болгондо таразыга тартып көрсөтмө керек. Мына төштөрү туугандар. Төш, мына баш кулактары. Көрдүңүздөрбү? Удардын козусу. Мунун энесини көрдүңүздөр, жана. Мунун баасы энеси менен коюлат туугандар. Мына ушудан биринчи баштай берели. Мына ушул козу энеси менен $2000 коюлду. Удардын эркек козусу. Өтө весовой козу. Выставка менен ойной турган козу. Азыр талаадан айдап келдик. Талаадан айдап келе жатканда эле билинет экен баскандарынан. Өтө весовой козу туугандар. Керемет көз тийбесин, Болду, шеф, бошотуңуз. Энесин көрсөтүп коелу мына. Энеси мына кой. Энеси менен $2000 коюлду. Мына энеси туугандар. Көрдүңүздөр, Ургачы козусу мына ушул козу туугандар. Марттын аягы туулган, Мына мойундарынын кекиртек жактары жүнү түшө баштаптыр. 3 айга жакындаганда мына жерлеринин жүнү түшөт. 3 айдан өткөндө уже мына төштөрүгө чейин түшүп, 4 ай болгондо мына мойну үстү жагы дагы айланып келип, курук мойнунун жүнү түшүп калат. Марттын аягы туулган. Эми чынын айтканда өтө жакшы козу экен. Удардын козусу. Ургачы козу, куйрук тараптары мындай. Чынын айтканда короодун эң күчтүүсү экен. Буюрса удардын өтө сонун козу. Мындайча айтканда плотность дагы жакшы экен, нык козу. Кулак баштары дагы өтө жакшы, төштөрү чыккан, шыйрактары узун козу. Аябай сонун козу экен удардыкы туугандар. Bunun baası olsa enesi menen $4000 koyuldu. Enesi menen tuğanlar. Enesi janakı enesi dagı sonun koy munuku.
Ошон үчүн да ушундай баа коюлуп атат. Азыр ургаччылар кымбат билесиздер. Энеси болсо мынау кой. Энеси да кулактуу, бойлуу кой экен. Мына мынау кой. Куйруктары да сонун кой, Экинчи туут койлор туугандар. Кулагынын астында табуретка бар экен, 80 деген. Мына эркек козу кочкор. Мына ушундай фермердин короосунда турат. Келип көрөсүздөр. Чоң кочкор тутуп көрсөтөбүз. Бул Ваваныштын баласы. Мына кочкор, жана көрүп аткан чоң кочкор, бул Ваваныштын түздөн-түз баласы, туугандар. Жашы 2 жашта. Бул Кенжебек байкеден чыккан деген да башында, Ваваныштын ээсинен чыккан экен. Ваваныштын түздөн-түз баласы, куйруктан разрези четкий, карбоносторун көрүп коюңуздар. Коңколору жакшы чыккан, кулак баштары өңдүү, төштөрү чыккан кочкор, байкадыңыздар. 2 жаштык кочкор. Бул да сатылат. Мунун баасы $2,500 коюлду. Ваваныштын тукумунан кочкор алам дегендер болсо, мына кочкорду келип көрсөңүздөр болот. Параметри канча? 95. Бой 95, урүйүнгө. Бой 95 экен, туугандар. Анан коңколору жакшы экен, кулагы 20 чыга. Мына. Кулактары, коңколору жакшы экен. Мунагы мүйүз эмес, муну кычкач менен азыр мындай кысасынып калат азыр. Машалла. Мунун пробниктери эмеде бар дедиңиз, Чыңтемир байкеде. Военный Антоновкада Чыңтемир байкеден алгансыздарбы ошондо? Чыңтемир байкеде мунун пробниктери бар экен. Жанагы Лютый деген кочкорду уксаңыздар келек, ошо Чыңтемир байкеден чыккан ошо кочкор. Ошо Чыңтемир байкени тааныбагандар болсо, мына ошол киши эмеде турат, туугандар. Военный Антоновкада, авторынак жакта. Койлору жакшы ал кишинин да. Ошо короодон алган экен. Ваваныштын баласы, туугандар.